Assalamualaikum достор. Урматтуу мекенештер. Бүгүн 2020 жылдын 15 марты, авторунок Бишкек, Рио муна базары. Биз сиздерге бул чыгарышта мына ошо алдыңыздагы көрүп турган оор жүк ташуучу унааларды баларын чалдырабыз. Адаттагыдай эле Volvo, MAN, DAF аралаш кайсы унаалар базарга чыккан болсо, ошолорду тартабыз. Арасында Mercedes, ошондой эле кичинекей MANдар дагы чыгып калса, аларды дагы тартабыз. Балар канча болуп атат? Бүгүнкү күндөрү видеону аганда чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Volvo 460, жылы 2013, пробег 58.500 же 586.000 километр деп жазыптыр. Басы $50.000, Голландиядан келиптир. Номери адаттагыдай эле достор, суроолор көп болду. Комментарийде артындагы мындай уланган жерлерин дагы көрсөтүп кой, бизге өтө кызык болот, алыс жактан көрүп жаткандарга өтө кызык болот. Ошондуктан шашпастан убакыт кичине кетсе дагы тартып кое бер, бизге өтө пайдалуу болот деп жазган комментарийлер өтө көп болду. Ошондуктан артындагы сиздерге тартып көрсөтүп берели. Мүмкүн болсо көрүп коюңуздар. Мына ушундай көрүнүштө. DAF'тын головкасы жалгыз өзү сатылат экен. Голландиядан келген, жылы 2014, $38.000. Номери DAF 105 460, жылы 2013, коробкасы автомат 16 ступка деп жазыптыр. Прицеп жылы 2006, комплект эсептегенде $40.000 дейт. 3 номери бар экен, жазып алыңыздар. Запаскасындагы сургандар көп болду достор. Запаскасындагы тарт бизге өтө керектүү болот деп жаздыңыздар. Мына көрүңүздөр. Renault Premium, жылы 2014, прицеп жылы 2007, отдельный дагы сата берем деп жазыптыр. Бирок жалпы эсептегенде $31.000 дейт. Номери кичине убакыт алса дагы, бирок сиздер үчүн тартып коелу достор, көрүп коюңуздар. Биз адаттагыдай эле бул чыгарышка чейин деле артын тартып жүргөнбүз, бирок жаңы көрүп жаткандар болсо, аларга дагы эскертүү максатын айтып коелу. 10 секунд убактыңыздар кетсе дагы артындагы көрүп коюңуздар. DAF 106 460, жылы 2015, механика. Пробег 720 дейт. Европадан келиптир. Баасын айтып кетсек достор, $57.000 экен, комплект эсептегенде. Номери эгер жакшы көрүнбөй жаткан болсо 552 50 11 77.
DAF 480, жылы 2004, коробка механика, комплект есептегенде $25,000 номері. Volvo 460, жылы 2013, объем 12,7 деп жазып, коробка автомат, Tiptronic, 110 пробег оригинал дейді. Басы срочно $36,000, номері 077 00 30 60. Ушул эле номерди Билай менен дагы терсеңиздер болот экен. Достор, бұл жерде Mercedes басы келишимдүү деп койгон менен, бирок тартып коелу деп чечтик. Себеби алам дегендер болсо, балким издеп жүргөндөр болсо, чогулуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Жылы 2005, объем 4 деп жазыптыр. Коробкасы полуавтомат. Расход 135 литр. Готовка рейсова. Сел и поехал деп жазыптыр. Номери 559 91 33 59. Дагы бир ак түстө DAF 105 460. Жалпы эсептегенде $31,500 дейт. Квартира или үйгө алмашам деп жазыптыр. Варианттар бар экен. Номери 706 60 40 48. Volvo 500, 940 пробег, жылы 2013, объем 5, комплект $40,000 дейт. Срочно. Номери. Прицеп жылы 2006. Ушул боюнча дагы достор, дагы бир комментарийге өз оюңуздарды жазып кетсеңиздер, артынан тартсам сиздерге кандай болуп атат? Убактыңыздарды алып атабы же наоборот сиздерге керектүү маалыматтар пайдасы тийип атабы? Комментарий жазып коюңуздарчы. Алдынан эле тарталыбы же артынан кошо тарталыбы? Volvo FH12, жылы 2000, коробка механика, объем 12 деп жазыптыр. Бир хазяин экен. Комплект артындагы чогуу прицеп менен эсептегенде $28,000. Номери 075 69 46 47. Сиздерден өтүнүч достор, комментарийге калтырып койсоңуздар, өз оюңуздарды ушинтип артындагы чогуу тартсак кандай болот? Сиздерге эле тоскоолдук кылбаса, убактыңыздарды албаса, анда биз көрсөтө беребиз артында эле чогуу. Болгону кээ бир көрүүчүлөр жакпай жаткан болушу мүмкүн, же убактымды алып атат деп ойлоп жаткан болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздердин оюңуздарды билиш үчүн ушул сурооду берип жатам. Комментарийге калтырып койсоңуздар, өз оюңуздарды. Volvo 460, жылы 2014, коробкасы автомат, пробег 640, комплект $43,000. 2 номері бар екен, жазбаңыздар.
Баса достор, дагы бир суроо бар. Ушул эле тартып аткан учурубузда кайсы жерлери сиздерге керектүү пайдасы тийип жатат, кайсы жерлери керексиз болуп жатат, ошондой эле кайсы жерин негизи тартыш керек. Сиздерге эң кызык жерин мага комментарийге жазып койсоңуздар, мен ошону көрүп, окуп, кийинки чыгарышта ошондой кылып тартканга аракет кылам. Кабинасы дагы, прицеп дагы сары түстө, Volvo 500, жылы 2014, пробег 614, полный комплектация дейт. Венгриядан келиптир, $51.000 номери. MAN 403, жылы 98, объем 12, механика ретарда дейт. $8.000 номери 709 52 31 75. Volvo FE гибрид унасы, жылы 2013, коробкасы автомат, басы срочно дейт. $38.000, Швециядан келиптир, номери. MAN 108, свежий перегон, жылы 2006, объем 4.6, объем 4.48 кубов деп жазыптыр, рассамышка болгон, оформление бул эле экен. Германиядан келиптир, пробег 580, $20.000 сурап жатыптыр, номери 551 69 65 30. MAN 414, жылы 2000, объем 12, механика 8 ступка. Обменная япошка дейт. Номери жазып алыңыздар. Баасы жок болсо дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Варианттар бар экен, ошондуктан чоң унааларга алмаштырам дегенде болсо көрүңүздөр. MAN 163, жылы 95, баасы $10.000, номери 774 23 93 13. Достор, бул жерде Mercedes бир гана номер менен баасын калтырыптыр. $23.000 дейт. Номери 705 22 22 71. Volvo 460, прицеп менен чогуу, жылы 2000, объем 4.6 деп жазыптыр, баасы $25.000, номери 25 миллион. Ушул унаанын артындагы көрүп коелу. Прицеп дагы өтө кызыккандар, кандай болду экен деп көргөндөр көп болуш керек. Достор, биздин бул чыгарышыбыз мына ушинтип аягына чыгууда. Сиздерге биздин бул чыгарышыбыз жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө лайк баспаңыздар достор. Суроолор болсо комментарий калтырыңыздар, кайсы жерлер тарталы, кантип тарталы, кайсы унааларды тарталы. Комментарий калтырсаңыздар, ошол боюнча тартканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Бишкек кабар болду. Көрүшкөнчө.